Men Osmanov Dastан, Bazarkon rayonunun Aşlama Hökmeti'nin Kumxana ayılında turam. Men 2019'dan beri şu önörü kılıp keletem. Men özü 2011-yılı sentyabr ayında şu kırsıktap жаңактан түшүп кетип. Neme болуп калдым. Putum иштебей калды. Үйдө жаттым. Аны кылдым, муну кылдым, эч окшошподу. Анан бир айты телефон оңдо деди, болбоду. Анан ушуну Жумакан Жаркылова деген Аслай коомунун немесин, Аслай коомунда жетекчи, ошо эже чакырып алды. Şu нарындан бирөө Рахат деген уста баланы чакырып атабыз, келип үйрөнүп албайсыңарбы депчи. Анан бардык 2019 барып, жерде бир 20 күндөй үйрөндүк. Андан Рахат Үсөнгожоев деген устазыбыз чакырып Бишкекке. Анан каерден материал аласыңар, каерден килей, жип алгандарды болуну көргөзүп үйрөттү өзү. Ошо менен иштеп кеттик. Ошо аркылуу иштеп калдык ошо менен. Анан биринчи бая айттым го, кошелек, сумка шуларды тиктик. Анан ал кымбатыраак болуп, бизге кайшы дагы кымбатыраак келип атты. Анан элге өтпөдү да. Элге эми өткөн өттү, өтпөгөн өтпөдү, ушундай болгон. Бир 2 жылдан бери 2020'dan beri почти 4 жылдан бери экен. 2020'dan beri камчы жүгөн көттүк. Анан кошелек неме сумка аралаштырып жасап жүрдүк. Анан камчы менен жүгөнгө толук өттүк да. Андан мурун сумка шуларды жасап жүрдүк, алар өтпөдү. Анан şu öte turgan jagына, elge satıla turgan jagına uğuduk da. Kamçı menен dagы эмне жасайсыз? Камчы, жүгөн, куюшкан жасайм заказ бергендерге. Азыр көп эле куюшкан такпай калды менде. Эми ишке минген атын эле такпаса, анан базарда деле ошончо куюшкан, арзан куюшкандар бар. Анан көмөлдүрүк заказ берсе, көмөлдүрүк жасап беребиз. Siz misal üчүн камчыны толук жасоодо негизги жердеги сырьёсун каяктан аласыз, кандай кылып өзүңүзгө бар. Бул жакта заказ берип доставка кылып аласыз. Мына өргөнүн ошо Ашламапта бир аке бар, ошондон аламын, учун өрүмүн. Анан мен өзүм үйрөнөйүн десем, мага буну эчкинин терисин ырасташ мен үчүн, жаткан үчүн, мен инвалид үчүн мага туура келбеди. Анан бу жыттанып кетет экен, бирди үйдө калган үчүн жыттанып кетет экен, ошонго туура келбеди да, ошондон анан ошо кишиден ала берем деп, ошо киши менен сүйлөшүп, ошо кишиден алып атам. Табылгы негизин табылгы колдонуп атпайсызбы? Ошол бул жак жергиликтүүлөрбү же? Табылгыны ушу нарындан алдырдым, ушу жакында. 53'tük алдырдым эле. Бизде бар, бизде мындай жоон эмес, кызыл эмес. Түз кызыл болот экен нарындыкы. Андан мурун Каракулжадан алдырдым эле 50'ні. Ал түгөдү. Анан 50'ні ушу нарындан алдырдым. Мисалы үчүн бир камчыңыздын баасы канча? Бир камчымдын баасы 2000'ge чейин.
Эми жасалганына карап жакшы кылып купулуңа тола турган кылып өзүңө жага турган жасасаң 2 миң. Жүгөндөрдүн көбүнчө тизгини менен ооздурууна карап. Тизгини кайыш болсо, ооздурук алиги латун 800 сомдук кымбат ооздурук болсо 5 миң. Анан ооздуругу простой жасалгансыз дагы мындай тизгини жийип ушундай болсо 4,5 миң, 4 миң. Сиз мисалы үчүн тизгини азыр көрүп кайыштан деп атпайбы? Кайыштан өрүп да жасайсызбы же ушундай эле болобу? Кайыштан ушундай эле болот. Бул заводской кайыш да. Өрсөң деле ушу, бурап койсоң деле ушу да. Анан ушуну эле бурап кайышты тарттырып коебуз. 2-3 күн турат. Анан кийин ошону кадап жүгөнү беребиз дегисине. Негизинен болжолдуу мисалы үчүн 1 айда же 1 жылда канча камчы жасайсыз? Көп бир жасаганда 10дон 15тен жасап барабыз. Бир Жалал Абадта бир магазин менен договор кылып алганбыз. Апарабыз, камчыны өткөзөбүз. Акчасын алабыз, беребиз. Анан жок, ал мага туруп мендеги сатылып калсын деген болсо, базарга апарабыз. Мал базарларга апарабыз. 10дон 15тен өткөзүп беребиз да. Эми бир айда бир 30-40 камчы сатышы мүмкүн. 100 камчы кетип калышы мүмкүн. Ушундай. Кылганыңа карап кетет да. Анан күздөн бери тиккен жүгөнүмү эсептесем 25тен ашты эле да 2-3 күн болчу. Мына 2 жүгөн менен 27 болсо керек. Негизги клиент деп коет эмес, сатып алуучулар бул жергиликтүү Жалал Абад экен да. Жалал Абадтан тышкары, областтан тышкары дагы. Областтан сырткары Ошко, биягы Кара Балтага дери, былтыр мурдагы жылдары Россияга жөнөттүм. Быйыл бир 3 жүгөн жөнөттүм Тажикстанга. Тажикстандан бирөө интернет аркылуу сүйлөшүп калдык эле. Ошо менен Тажикстанга жөнөттүм. Сиз ошол көбүнчөсүн үйдө отуруп үйдө иштегендиктен сатуу жолу кантип сатасыз? Негизгиси Ушу азыр TikTok'тон көбүнчө TikTok'тон сатуудабыз да. TikTok'тон бизнес болуп атат. Ушу TikTok'тон чыгат, көрөт. Мага мындай жүгөн жасап бериң, мындай камчы жасап бериң дейт. Анан бирер киши, "Жоо, жүгөнүңүз кымбат экен. Бир камчы кошуп бербейсизби?" деп калат. Камчы кошуп беребиз. TikTok'тон анан Instagram'га, мурун Instagram'да болчу. Азыр Instagram канча эме кылбай калды, TikTok'тон болуп атат көбүнчө. Анан мурун бирөө YouTube'дан тартып кетти эле, ошо YouTube'дагыны көрүп калат экен. Ошо YouTube'дан көрдүм эле деп ошондон эме кылат. Анан бири-бирлерин угуп, улакчылар, группалар көбөйүп кетпедиби азыр? Группадан эме кылышып, сураштырып эле ошондон келип калат экен клиент. Сиздин камчыларыңыздын негизгиси ушу көбүнчөсүндө улакчыларга абдан ылайыктуу мырзага түшкөн. Улакчылар алат да көбүнчө. Анан беркиндей простой камчыларыбыз бар, резина камчыларыбыз. Аларды көбүнчө алат. Анан сабы жоон болсун деп келет да көбүнчөчү. Сабы жоон болсун деп келишет. Анан ошонго карап жасап беребиз да.